Тахмина Жумагулова 25 жашында турмушка чыгып, эл катары бактылуу жаш үй бүлөлөрүнүн катарын толуктаган. Көп өтпөй катуу сасык тумоо дарты менен ооруп калат. Араң дегенде жакшы болот. 4-5 ай аралыгында билинбестен шишип баштаган. Көрсө, ошол грипп өтүшүп кетип, бөйрөктөрдү иштен чыгарат. 60 килограмм болчумун, 80-82 килограммга чейин шишип кеттим да, аябай килейип чоң болуп. Анан врачтар уже эчтеке жардам бербейт. Мунун бөйрөгүн уже диализге түшүш керек депти да. Бойман алып салышты 5,5 айында. Анан ошо менен эле гемодиализ менен жашап келип атам азыр. Ошентип гемодиализ менен күн өткөрүүгө туура келет. Ар бир алганына эле 7000 сомдон ашык каражат керектелчү. Жумасына 3 жолу алып 25-30 миң сом сарпталчу. Жылдан жылга алсыздап, иммунитет төмөндөп, бир адамдын көзөмөлүндө болуп калды. Слабый болуп калган да организм. Анан микроинсульт алдым, көзүм биякта карап калып, аяктан лечение кылып, бул оору улам бирдемени баштай берет экен да. Улам бир жерин кайра эмете берет экен. Анан айла жок болуп калды, уже өзүбүздүн колубуздан келбейт экен, пересадка кылыш керек болуп калды да ошо. Кезекке туруп, кайрылуунун аркасы менен мамлекеттин колдоосуна өтүп, учурда акысыз алат. Бирок аныкталган дарттан арылуунун бир эле жолу бар. Ал жабыркаган органды алмаштырса гана болот. Анан ал бөйрөктүн жетишсиздигинин 5-стадиясы менен жабыркап, 2017 жылдан бери бизде гемодиализ алат. Бүгүнкү күндө состояниясы туруктуу. Ошого карабастан мүмкүнчүлүк болсо пересадка жасаш керек. Жалпы абалы негизинен туруктуу, бирок пересадка сөзсүз керек. Бөйрөктү Түркияда, Индияда, Россияда алмаштырууга болот. Арасынан жакыныраагы Москва гана болууда. Толук камсыз кылуу шарттары да бар. Андыктан кайдыгер карабаган кайрымдуу кыргыз элинен Тахмина жардам сурайт. Мен кыргыз элиме кайрылат элем, ушу оорудан айыкканга жардам кылып, пересадкага акча жагынан жардам кылып койсоңуздар деп өтүнөт элем. Анткени биз өзүбүздүн күчүбүз келбей калды. Алыбыз келбейт экен мындай акчаны чогултканга. Жер мүлкүбүз да жок, сатып пересадка кылганга кыйналып кеттим аябай. Ушул аппарат менен байланып эле калдым, эч жака чыга албай калдым. Эч бир мындай самостоятельно жашагым келет, мен да өзүм тамагымды өзүм жасай ичким келет. Жардам берим деген кайрымдуу инсандар төмөнкү номурларга каражат которсо болот. Асылбек Байалиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.